Мына мен 2-3 сааттан бері ушул талкууну абдан кунт коюп угуп отурам. Бир жагынан гейсиң, бир жагынан маселе чечилиш керек деп ойлойсуң да. Эми урматтуу депутаттар, азбы көппү мына 3 жыл аяктап атат. Ушул жаңы жыл бүтүп атат. Эли журтубуз бизден ушул бир жакшылыкты, ынтымакты, биримдикти күтүп атат. Мына түз эфирде баары көрүп атат. Биз болсо ушул бир тырнактай маселе үчүн өйдө төмөн айтышып атабыз, жаман жакшы айтышып атабыз. Ыркыбыз кетип атат. Ошондуктан мен эми улуу катары бир сөз айткым келип атат Асель Союзбековна. Бул атадан калган кызмат жок. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Келгенден кеткен жериң жакшы болсун деп. Ошондуктан Исхак Абсаматович абдан туура каалоо тилегин айтты. Эми мындай ой тилек болуп калгандан баары калыш өтө кыйын. Мыктыбек Субуч айтпады, аргысыз жазып кетип калсаңыз сиздики абдан туура болмок. Сизди мен өзүм сыйлайм. Мисалы адам катары, айым катары билимиңиз, деңгээлиңиз, мына бир топ жакшы иштерди кылдыңыз, акыйкатты көргөздүңүз. Ошондуктан мына жерде талаш тартышы жок эле. Анан бирине бири кас болуп калат. Ким кандай добуш берди экен деген аңдышмайлар болот ушундан кийин. Ошондуктан менин улуулук катары сунушум ушундай да, элди ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, жана өзүңүз сөз сурадыңыз. Ушул сөзүңүздү айтып, анан өзүңүздүн оюңузду билдирип кетип калсаңыз, сизди жаман иштеди деп мен айта албайм. Анткени сиз татыктуу иштедиңиз, достойдуу иштедиңиз. Эми саясатта ушундай болот экен. Мен дагы бир айтайын, Кыргызда улуу сөз келгенден кеткен жер болуш керек. Муну менен турмуш бүтүп калбайт. Биз дагы эле эртең эле көрүшөбүз, азыр эле көрүшөбүз. Ошондуктан мен каалоо тилегим ушул. Баарыңарга ийгилик каалайм.